Урматтуу көрүүчү, эгерде ден соолугуңузда бир аз мандем жаралып, ыңгайсыздыктар болуп, ушу текшерилип коюшум керек эле деп жүргөн болсоңуз, анда ичегилериңизден баштаңыз. Ко-программа деген анализдин түрү бар. Ал үчүн заңды эртең мененки шише идишке салып алып туруп, лабораторияга алып барасыз дагы, анализ чыккандан кийин дарыгериңизге алып келесиз. Тамак сиңирүү органдарыңыздын кандай иштеп аткандыгын жана микробиомуңуздун абалын айтып берет. Микробиом деген бул биздин биз менен кошо жашаган эле микроорганизмдер. Аларга кайсылар кирет? Вирустар, инфекциялар, мите-курттар, грибоктор, бактериялар, алардын ичинде патогендүүсү, оору чакыргандары жана пайдалуусу бар да. Салмагын өлчөп келе турган болсок, булар таразага койсоңуз 2,5 килограммды берет. Жана клетка, биздин денебиздин клеткаларыбыздан дагы 2 эсе көп да. Ошол себептен аябай эмнекен, өзгөчө орду бар экен булардын биздин ден соолугубузда да. Айрыкча тең салмактуулук бузулганда, бул деген патогендүүлөр, ооруну чакырчулар көбөйүп кеткенде, дисбиоз, азыр дисбиоз деп калышчы, мурда дисбактериоз. Бул жөнүндө мен чыгарылыш жасаганмын, шилтеме кылып таштап коем, ошол видеону сөзсүз көрүп чыгыңыздар. Дисбактериоз абалы жаралганда оорулар көбөйө баштайт да. Эмне себептен жаралат мындай абал? Бул жөнүндө дагы деле ошол видеодон угуп коюңуздар да. Жана белгилери кандай дисбиоздун да? Биринчи кезекте ичегилериңизде жанагынтип курулдап, жел туруп, жел чыкпай, ич көп, ич катып калып же өтүп кетип, мына ушундай нерселер. Экинчиси болсо, кадимкидей маанайга таасир этет. Кызыгууңуз жоголуп, деги эле жашоого болгондо, маанайыңыз дайыма чөгүңкү жүрүп калат. Анткени жанагы пайдалуу бактерияларыбыз бир эле витаминдерди, белокторду өндүрүүгө катышпастан, бул гормондордун да синтезделишине катышат. Жанагы серотонин деген кубанычтын гормонунун 90% мына ошол жерде өндүрүлөт. Көрдүңүздөрбү? Үчүнчү белгиси дисбиоздун да, бул иммунитетиңиз аябай түшүп кетет. Анткени азыктар жетпей калат, карылык процесстер эртелей баштайт да. Клеткаларыңызга демек тамак жетпей калат экен да. Эртең менен турсаңыз дагы мындай оюңуз ордунда эмес, башкача айтканда туман болуп аткандай болуп элечи, бир нерсеге тез реакция жасай албай калат, мээнин реакциясы начарлап кетет. Анткени жанагы эле грибоктордун, паразиттердин токсиндери кан аркылуу бүт бар жокту ууландырып баштайт да. Мына ушундай эгерде абалдар жаралган болсо, демек жанагы анализди тапшырат экенбиз дагы, биринчи жанагы чабуулду ошол жака коет экенбиз да. Ал үчүн эмне кылабыз? Тамакты түздөйбүз да. Патогендүү микроорганизмдер таттуу менен тамактанышат да. Ошону жок кылат экенбиз да. Эгерде пайдалуу бактериялардын өсүшүнө шарт түзүп бергиңиз келсе, анда клетчатканы көбүрөөк жейсиз, уйкуну нормада уктайсыз жана стрессти азайтасыз. Азайтканда кандай? Стресске болгон көтөрүмдүүлүгүңүздү жогорулатасыз да. Бул жөнүндө дагы видеолорду издеп тапсаңыз болот. Жана үчүнчүсү пробиотиктерди ичип турасыз да. Пробиотиктер деген эгерде жана пайдалуу бактерияларыңыздын саны азайып кеткен болсо, мисалга антибиотиктерди алдыңыз, же болбосо операция болдуңуз да, сөзсүз азайып кетет ошондочу. Тирүү ошол бактерияларды ичиңизге киргизесиз да. Анан аны менен кошо пребиотиктерди, алардын тамагын, клетчатканы кошо жейт экенбиз да. Деги эле бул микробиом качан пайда болот биздин денебизде? Энебиздин курсагында экенибизде. Жана мындай байкасаңыздар, кээ бир адамдар, кээ бир балдар, жаш балдар деле алайлы да, дени чың болот, анча-мынча тумоону деле тоготпойт да. Кээ бирлери болсо ушул 5 метр нарактагы адам чүчкүрүп койсо эле болду, ошого жабышат да. Бул дагы ошол микробиомдун абалына көз каранды экен да. Эгерде бала табигый жол менен эмес, кесарево менен төрөлө турган болсо,
кадимкидей микробиом аксап калат экен да. Анткени төрөт жолдор аркылуу келатканда баланын оозу мурдуна кадимкидей эле энедеги бактериялар өтөт. Ал эми кесарево менен болгондо, эгерде акушер тажрыйбалуу боло турган болсо, ошол жерде эле энедеги мазокту алып туруп эле бүт бар жогуна жуунтканга чейин сыйпап сала калыш керек да. Андан кийин бала оозуна бирдекелерди сала баштагандан баштап, анан экинчи этабы башталат микробиомдун калыптануусунун да. Ошол микробиом менен анан биз 50-60 жашка чейин жашайт экенбиз да. Ошол состав менен да. Андан кийин анан колдоо көрсөтүп турушка туура келет. Пробиотиктерге айтып өттүм го, жанагы тирүү микроорганизмдерди киргизип турушубуз керек деп да. Ошол дал ошол 50 жаштан кийин атайын ичилчү препараттар бар да. Эми варианттар толтура. Siberian Wellness компаниябызда акыркы мезгилдерде ушул микробиомго өтө кылдат маани бериле баштады дагы, жаңы продукциялар чыкты. Нол жерде Nutrition Comfort дегенибиз турат. Бул 3+ жаштан жогоркуларга да иммунитетиңиз бир аз төмөндөп кетип аксап аткан болсо, дагы деле жана антибиотиктерди алган болсоңуз, каттуу тумоологон болсоңуз, ичип коюшуңуз керек да. Же болбосо паразиттер болуп, паразиттерди антипаразиттардык программаны ичкенден кийин ичет экенбиз да. Бул эмне кылат? Демек, жанагы микрофлораны калыптандырат. Андан кийин биздин эң тез регенерация болгон, жаңыланган бул ичегилерибиздин клеткалары да. Ошол ичегилерибиздин клеткалары 2,5 суткадан 5 суткага чейин жаңыланып бүтөт да. Нол бактериялар ошол процесске катышат, тездетет. Экинчиден, коргоочу функцияны аткарат. Иммундук клеткаларыбыздын иштелип чыгышына катышат да. Жана үчүнчүсү, тамак сиңирүү процесстерине катышат экен да. Жанагы клетчаткаларды өзүнө сиңирип, аларды аябай майдалап туруп, анан жанагы витаминдерди өндүрүүгө жардам берет да. Муну симбиотик деп коет. Жөн эле пробиотик эмес да. Симбиотик деген бактерия плюс тамагы кошо кетип атат да. Бул кутунун ичиндечи 15 капсула ач карынга тамактын алдынан бир маал ичип коюу сунушталат. Эгерде профилактика үчүн жөн эле өсүп аткан балага же болбосо 45 жашка чейин болуп атасыз да, жылына 2 жолу мына тумоонун сезону келаткан болсо ичип коеюн десеңиз, анда бир куту жетиштүү. Жок, эгерде ооруган болсоңуз, анда бир айдан баштап 3 айга чейин катар ичип койсоңуз, кадимкидей өзүңүзгө келе каласыз да. Ашказандын кычкылдуулугу буга таасир эте албайт да. Капсуласы аябай ошол нерсеге дагы бекемдүүлүгү бар. D-капс деп коет да. Ошол жерден дагы өтүп кислоталардан анан ичегилерге барып туруп жайгашат да. Экинчи продукт бул пробиотик senior деп турат. Бул ошол 50 жаштан жогоркулардыкы. Жанагы тамак сиңирүү процесстери жайлап, зат алмашуу дагы жайлап, деги эле ошол ферменттердин бөлүнүүсү дагы начарлап, кыймыл жок болуп калганда биздин ичегилерибиздин жанагы моторикасы дагы начарлап калат дагы. Айрыкча чоң адамдарда ич катуу башталат да. Ошону жөнгө салат жана иммунитет бир аз басаңдап отуруп, могул дем алуу органдарында көйгөйлөр башталат. Ошонун алдын алат экен да. Дем алуу органдарында көңдөй дегенде сөзсүз тумоо болдубу, бронхит, пневмония, айтор бүт ошол могул жактагы органдардагы сезгенүү процесстеринин бардыгы кошулат да. Мына ошонун алдын алып берет экен да. Ошол себептен муну жашы өйдөлөгөн адамдарга, 45+тарга 6 айлап, 1 жылдап ичүү сунушталат. Эгерде таптакыр эле жанагы
бир аз кыймылы чектелип калган же болбосо төшөккө жатып калган адамдар болсо аларга бир күн ичинде 2 жолу ичүү сунушталат экен. Мына ушундай продукцияларыбыз келди. Урматтуулар, кабардар болуңуздар жана жакындарыңыздарга сунуштап коюңуздар. Кийинки видеода атайын өзгөчө болгон аялдардын организмине дагы сонун продукцияларыбыз чыккан интим пробиотиктерибиз мына ушулор жөнүндө болмокчу. Саламатта калыңыздар.